Кемпирдин 3 келини бар экен. 3 келинге бирдей мамиле жасап, жолу калса бирине кызыл, бирине көк, бирине ак алчу экен. Кемпир бир күнү катуу ооруп калат. Кичи келини 15 күн багыптыр. 15 күндөн кийин келине биз эле карай беребизби? Ортонча абысыным деле баксын. Сумка көтөрүп эле иштеп жүрүшөт. Биздин эле апабыз бекен деп ортонча абысыныкына алып барат. Ортончу келини кемпирди бир ай багып, ботом, улуусу деле карасын, иштерибиздин баары калып калды деп улуу келинине таштап кетишет. Арадан 3 ай өтөт. Апабыз тынчып эле жатып калды. Бир барып келели деп көргөнү келишет. Короонун ичине киришсе, апасы эшик шыпырып жүргөнүн көрүшөт. Ой апа, эмне эшик шыпыртып коюштубу? Минтип бакпай эле койсун. Бул эмне деген шумдук деп ызырынып киришет. Кемпир шыпыргысын акырын коюп, тек кел, мындай олтургула. Кичине келиним, сен келин болуп келгенде көшөгөдө илинген жоолуктардан тандап ал десем, көк жоолукту тандап алдың. Ичимен көк түскө жакын болсоң, көккө өнбөйт окшойсуң дегем. Ортончу келиним, кызыл жоолук тандадың. Кызыгы тарагыча багат экенсиң дегем. Улуу абысыныңар ак жоолукту тандап, чекесин тийгизип ырымдап койгон. Сөөгүмдү агартса ушул келин агартат окшойт дегем. Бирок үчөөңөргө бирдей мамиле кылдым. Айткандай эле бириң 15 күн бактың, бириң 30 күн бактың. Ушул келиндин үйүнө келип, 7 күн онтоп, 7 түн кирпик какпай жатканда, бир күнү үзүлүп бара жатсам, чырылдап эле колумдан кармап, апа кебай, бизди таштап кетпе. Алтын апа, чайыбызды ичип, төрүбүздө жүрө бер. Төшөктөн турбай калсаң да багам. Баарыбызды тең карадың. Жаман сөзүң тийген жок. Кудайым апабызга өмүр бер. Суранам деп эле шолокто ыйлап кирди. Мына ушул сөздөрдү укканда сөөгүм агарып, көрдүм бутум бери тартылды. Бир ай өткөн соң уулум апамды кичине иниме алып барайын. Сен да кечке карап чарчадың окшойт деп улуу келиниме айтса, чок кармагандай апам эми тынып өзүнө келип калды. Эки абысындын бетин кантип карайм? Алар да кыйналып жашап жатышат. Ооруп жаткан апамды ары бери сүйрөп жүрсөк эл эмне дейт? Апам эмне зыян кылып жатат? Апамдын көңүлүн оорутсаң, таарынба. Апам биздин үйдө болот деп кыжылдашканын угуп калдым. Мына ушул сөздөр мени айыктырды дегенде эки келини башы шылкыя түшүптүр. Диний окуялар жана чыгармалар тайпасы үчүн.